أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم بارك لنا اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандарым, мына бүгүн касиеттүү Рамазан айынын алгачкы күндөрүндө отурабыз. Рамазан айы Алла Таала тарабынан берилген бизге бир чоң бир белек десек жаңылышпайбыз. Анткени Рамазан айы 11 айдын султаны болуп, 12-чи ай. Бул ай аркылуу башка айларда өзүбүздү жакшы тарбиялуу, адеп ахлагыбызды оңдоп алып, калган айларда ушул айда жүргөнүбүздөй жүрүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Бул ай ушундай бир ай, Аллах субханаху ва таала бул айды Кур'анды түшүрүү аркылуу шарапаттандырды. Kur'an ушул айда түшкөндүгү үчүн бул Рамазан айы айлардын эң ыйыгы, эң берекелүүсү болду. Ошол себептен бул айдын алгачкы 10 күнү ырайым айы, ырайым күндөрү, ортоңкусу магфирах деп коет, кечирим күндөрү, ал эми эң аягы айтқум минаннар, тозок отунан кутулуу, бейишке чыгуу деген мааниде Аллах субханаху ва таала ушул Рамазан айынын күндөрүн 3-кө бөлүп, алгачкысын ырайым, мээрим, ортоңкусун кечирим, аягын тозоктон кутулуу деп бизге кабар берилген. Демек биз момун мусулмандар бул айда ырайымга бөлүнөбүз, кечиримге алынабыз. Ал эми тозок отунан кутулган бир момун пенде болуп, Аллахтын алдында жүзүбүз жарык болуп чыгат. Мына ошол жогоруда айтылган ортосундагы магфира деп коет. Аввалуху рахма, авсатуху магфира ва ахируху айтқум минан нирон. Ортосундагы магфира деген, кечирим деген сөздөн жолго чыгып, мен бүгүн сиздер менен Аллах субханаху ва тааланын ырайымы, кечирими, тооболорду кабыл кылуусу, пендесине мээрим көрсөтүп, кандай гана күнөө кылса кылсын, Аллахтын кечирими кең экендиги жөнүндө азын олак сөз кылууну тара көрдүм. Аллах субханаху ва таала ыйык Кур'ан-ы Каримде өзүнүн улуулугун, өзүнүн барлыгын, бирлигин жана кечиримин, мээримин Кур'ан-ы Каримде бизге кабар берген. Аллах субханаху ва тааланы биз тилибиз алсыздык кылат ал Аллахты мактоодо. Ошол себептен Аллах Таала өзүн өзү мактаган, ыйык Кур'анда кандай мактаган болсо, ошол мактоого Аллах субханаху ва таала ылайыктуу. Мына ошол мактоолордун арасында Аллах кечиримдүү, тооболорду кабыл кылуучу Таввабур Рахим деп бизге баян кылган. Мына ошол тообо момун мусулман болсун, момун эмес, исламга кире элек, исламды тааный элек болсун, же болбосо исламды колу менен шилтеп четке каккан киши болсун, өмүрүн этегине ага берилген бир ченемдүү өмүрдө кылган күнөөлөрүн акылы менен эске алып, акылы жетип ошол кылган күнөөлөрүнө, мисалы динге кире элек бир инсан акылы жетип, кой мен акыйкатты көрбөй жүрүп турмун, акыйкатты көрөйүн, исламды тааныйын, Аллах Тааланы тааныйын деп исламга кирип, ыйманга келип, Кудай Тааладан кечирим тилеген болсо, ал кандай күнөө кылган болсо болсун, исламга чейинки бардык күнөөлөрүн Аллах субханаху ва таала кечирет. Ошол себептен алымдарыбыз айтат, Аллах субханаху ва таала кечире албай турган эч бир күнөө жок. Бардык күнөөнү Аллах кечирет. Бир гана ширкти кечирбейт деп келет. Бирок ширкти дагы кечирет. Кандай кечирет? Пенденин тообосу аркылуу. Бул жерде ушундай түшүнүш керек. Эгер пенде бул дүйнөдө мушрик болуп, ширк кылып, Кудай Таалага шерик кошуп, эч бир тообого жол ачпай, тообого бет албай, Кудайдан кечирим тилебей, өмүрүнүн этегине чейин ушул мушрик абалында жашап өмүр кечирген болсо, мына ошондой пендесин кечирбейт. Ал эми өмүрүндө
кайсыр бир бөлүгүнө чейин туура эмес күнөөлөрдү жасап, ошол мушриктик, ширкти аткарып, бирок акылына келип, кой, мен ким жараткан мени, мен кайсыл жака баратамын, мен каяктан келгенмин деген суроолордун негизинде ошол кылып жаткан күнөөсүн, ширкин Аллах Тааладан кечирип, Аллах Таалага шерик кошпой, андан аркы өмүрүндө Аллахты жалгыз деп тааныган бир мушрик болсо деле Аллах Таала аны кечирет. Буга далил катары сахабалардын көпчүлүгү исламга чейин көп кудайлуулукка ишенишкен. Ошол себептен биз момун мусулмандар Аллах Тааладан жүрөгүбүздү кең алып, кандай күнөө болсо болсун Аллах Таала күнөөлөрдүн баарын кечирет деген ишенимде болушубуз керек. Аллах Субханаху Таала биз пенделерин жаратып, бизди бир белгилүү бир куракка чейин күнөөсүз деп эсептейт. Ал балагат деп коет. Балагатка чейин кайсыл ар бирибиз эненин курсагынан төрөлүп бул дүйнөгө, бул жарык дүйнөгө келгенден баштап 12, 13, 14, 15 жашка чейин, ошо балагатка жеткенге чейин баарыбыз эле күнөөсүз болуп эсептелинебиз. Мына ошол балагатка жеткен курактан баштап өмүрүбүздүн акыркы этегине чейин ар бир бала, ар бир пенде күнөө кылуучу. Муну пайгамбарыбыздын сөзүндө куллу буни адама хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун. Ар бир пенде, ар бир инсан күнөө ката кылуучу. Бирок ката кылуучулардын эң жакшысы күнөөсүн мойнуна алып, ката кылганын билип, Аллах Тааладан кечирим тилеген киши мына ошол ката кылуучулардын эң жакшысы деген. Демек, биз момун мусулмандар күнөөкөр пенде болгонубузга карабай, чоң күнөө болобу, кичинекей күнөө болобу, Аллах Тааладан үмүт этип, ага тобо кылып, андан кечирим тилеген болсок, сөзсүз түрдө күнөөлөрүбүз кечирилет. Биздин заманыбызга чейин миңдеген коомдор жашап өткөн. Алардын башынан түрдүү окуялар өткөн. Биз дагы ошол коомго окшоп жашайбыз, жана алардын жакшы коомбу же жаман коом болуп өткөнүнө карап биз дагы абалыбыз ошондой болот. Мисалы, жакшы коомдор өткөн, пайгамбарларга жардам берген, Аллах Тааланы жакшы деп, Аллах Тааланы жалгыз деп таанып, Аллах Тааланын алдында өздөрүнүн чыныгы кулдук милдеттерин аткарып өткөн пенделер бар. Ошол эле учурда Аллах Тааланын жөнөткөн пайгамбарларына каршы чыгып, Аллахтын бирлигине, барлыгына шек келтирип, мушрик болуп өмүр кечирген пенделер бар. Бүгүнкү күндө дагы биз дагы жакшыларыбыз ошол жакшы коомго окшойбуз, жамандарыбыз ошол жаман коомдорго окшойбуз. Биз жакшы болууга умтулушубуз керек. Биздин жүрөгүбүздө иман, Аллах Таалага болгон ишеним жакшы коомдорго окшошууга себепкер болот. Ошондуктан жүрөгүбүздөгү иман менен мына магфират учуру болуп турат. Аллах Тааланын ырайымы төгүлгөн, кечирими төгүлгөн учурунда мурдакы кылган бардык ката күнөөлөрүбүздүн кечирилишин тобо кылып Аллах Тааладан кечирип сурап калышыбыз керек. Хадистердин биринде орозо айынын, Рамазан айына чын ыхластан ишенип, ошол Рамазан айындагы амалдарга толугу менен чын ыхластан амал кылган пенде толугу менен мурда жасаган бардык ката күнөөлөрүнөн кечирилет деп айтылат. Демек, биз ушул Рамазан айында башка айларга салыштырмалуу күнөөбүз дагы жакшыраак кечирилет экен. Ошондуктан тобо кылуучу пенделерден бололук. Аллах Субханаху Таала бизге Кур'ан-ы Каримде «Я айюхаллазина аману тубу таубатан насуха». Эй иман келтиргендер, силер чын ыхластан берилип Аллах Тааладан кечирим тилегиле, тобо кылгыла дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, билесиздер, өтмүштөгү жана келечектеги бардык күнөөлөрү кечирилген. Ал пайгамбарлардын султаны болгон, пайгамбарлардын алдында жүргөн бир пайгамбар болгонуна карабай, Аллах Тааланын алдында күнөөлөрүн баары кечирилгенине карабай, күндө мен 100дөн аз эмес Аллах Тааладан кечирим тилейм дейт. Демек, бул кечирим тилөө, тобо кылуу момун мусулманга берилген өтө чоң бир милдет болуп эсептелинет. Биз момун мусулмандар тобо кылуубуз фарз болуп эсептелинет. Эгерде бир чоң күнөө кылып койгон болсок, ага биз тобо кылбай туруп бул дүйнөдөн кете турган болсок, Аллах кааласа кечирет, бирок каалабаса
Allah Taala'nın azabına kalışыбыз mümkün. Ошондуктан toobonu eç kaçan keçiktirбешибиz керек. Муну Kur'an-ı Kerim'de de aytылат. Luqman aleyhissalam, Luqman Hakim деген пайгамбар же аулия экендиги анык эмес болгон бир улуу инсан зат болгон. Мына ошол Luqman Hakim өз уулуна toobоңду эч качан кечиктирбегин деген. Toobону бүгүн күнөө кылган болсоң, эртеңкиге калтырба. Дароо тооба кылгын. Ошондо Аллах Таала сени кечирет, күнөөңдү кечирет, мээримине алат. Ошондуктан ар бирибиздин күнөө каталарыбыз бар. Каталарыбызга дароо бир жаман иш жасап алдыкпы, акылыбызга келип, эстеп, артынан дароо күнөөнүн кечирүүсүн суранышыбыз керек. Bir hadis менен сөзүмдү аяктайын. İttaqillâhe haythuma kuntu atba'us samata. Allah Taala пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Кандай күнөө кылган болсоң, кандай бир жаман иш жасап алган болсоң, дароо артынан бир жакшы ишти жасагын. Ошол кылган күнөөңдүн жуулушуна кийинки кылган жакшы ишиң себепкер болот дейт. Ошондуктан жамаат, урматтуу бир туугандар, Рамазан айында тооба кылуунун эшиктери дагы кең ачылат. Биз момун мусулмандар ушул Рамазан айы аркылуу өзүбүздүн күнөөлөрүбүздүн кечирилишин үмүт этелик. Эч бир күнөө калбайт кечирилбеген. Аны сиз жана мен ишке ашыра алабыз. Ал тообо. Тообонун эшиги инсандын мына жаны гаргарага келгенге чейин деп айтылат. Ошо гаргарага келгенге чейин Аллах субханаху тааладан тооба кылып кечиримибизди сурасак, иншаллах биздин күнөөбүз кечирилген, таптаза бир пенде болуп ахиретке сапар алабыз иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.